Спойдоксузбу? Ооба. Барсаңыз болот мага да. Мен Күтөм. Сиз да сулуу кыз экенсиз, көз тийип кетпесин дейт болсо. Бул чын эле болгон окуябы же хайп тарабына кичине башпактыңыздарбы? Эфир ичинде кичине эле болду, а сыртта канча болду? Тепсем, мен аркамда мойнуман кармап калган экен, ага байкабай калдым. Неге бутун тийбей калды деп кой, эмес ыргыта тепет элем. Ошо кара дуба жөнүндө да сөз кылып калдым. Ошол боюнча айтып бербейсизби көрүүчүлөргө? Кара дуба деген нерсе окутуп коет экен, же болбосо нерсеге кошуп берип коет экен, ушундай нерселер болот экен да, сураштырсамчы. Суроо бербесеңиз эле айтып атам. Айта берейинби? Жок. Мен тарапка пикир айтпайлы. Жаңыл айтат. Атам аябай бизди жакшы көрөт эле. Мен атама ушунчалык ыраазымын, келе сагынам. Атам. Салам достор, Сокол медианын катталуучулары, бүгүн биздин студиябыздын коногу эл ичинде өзүнүн таланты менен таанымал болуп жүргөн актер жана ошондой эле элдин эрке уулу, Ырыскелдин Нурлан уулу болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Айгана? Ырыскелди айтып атсаңыз, ушуга чейин сиздин берген маектериңиз абдан аз экен. Эми биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу, кайсыл жерде окугансыз, канча жаштасыз деген сыяктуу суроолорго так жооп бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, куш келдик. Мен өзүм аты жөнүм Ырыскелди, фамилиям Нурлан уулу, Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунан болом. Балалык кезде ушул Тоолу районунда эле өскөм, чоңойгом. Ошол жакта окуганмын. Андан окууну бүтүп, Ошто Ниязалы Борошов атындагы музыкальный училищеге тапшырып калдым. 4 жыл ал жерде окудум. Музыкальныйдан билим алдым. Жеке ырдоо бөлүмүндө. Театрда иштеп калдым, ошол Ошто жүрүп, актер болуп. Анда жаш элем. Андан кийин сизге окшоп Алпарчулукта иштеп жүрдүк. Ошо кыскача айтканда ал жакты бүтүп, Бүбүс Арабешнаева театр и кино факультетинде тапшырдым. Ал жерде окудум. Актерскийде окуп, клиптерге катышып калдым. Акырындык менен кино тармагына да аралашып келип атам азыр. Ошо? Ал эми актердук тармакка сизди ким чакырды? Кантип мындай катышып, ошол клиптердин арасында башкы каармандын ролун аткарып жүрдүңүз? Жакшы суроо. Мен бул балалык кездеги бир көксөө да. Кичинекейимде ушул биздин убакта жана сериалдар аябай популяр болуп кеткен. Жана корейский сериал, турецкий сериалдар, ошолорду көрүп, мамам менен актер болом, папам менен актер болом. Көрөсүздөр, мен чоңойгондо буюрса кинолордо ойнойм. Сиздер экрандан көрүп каласыздар деп мен балалык кезде бир ниет кылган экенмин да. Анан бул тармакка аралашып калган себеби деле ушул мектеп чөйрөсүндө деле маданият тармагын көбүрөөк алганга, ошол жактан көбүрөөк өзүмдү көрсөткөнгө аракет кылыш экен да. Анан кызыгуу ошол балалык кезден актерский кызыгуу болду. Ал жерде окуп жүрүп, анан театрдын концерт болуп калды ошол учурда. Театрда Бекбор агайыбыздын концерти болуп калды. Ошол жерден агайдын эми чыныгы күйөрманымын да. Бек агайдынча концертке кириш керек болду. Ошол концертке бир сом акчам жок эми. Студент мен, жаңы эле келгем. Анан аркасынан карасам бир кирди чыкты адамдар кирип атат да. Анан кирип барып эле мен да кирсем унчукпай калды. Ошол жерде караган эже экен. Унчукпады, өтүп кеттим. Саат ишенсең 12-де киргем. Кечки саат 7-ге чейин ошол туалетте отурдум да. Мына уборныйдачы, кечиресиздер. Ажатканада отурдум да. Күтүпчү ошол концертти чыгарсам кууп чыгат эле. Же болбосо сен кимдиң деле чыгарып коет да, мындай айткандачы. Ошол жерде сумкам кармап алгам, өнүм чыгарбайм да. Курсагым ачкан. Эми бирөө кыңк этсең эле бирөө жарым келип алып чыгып кетчү эле болгон да. Бирөөлөр кезде өзүм мындай коркуп кала элем анда, чынында көздөрүм алай эле бир нерсе болуп эле туруп атты да. Анан отурдум. Саат калп айтпайм, саат 11-лерде кирсем, кечки саат 7-8-ге чейин ушу концерт башталгыча ушул жерде отурдум да. Концерт башталгандан кийин эл менен аралашып кеттим дагы. Ана сахнанын аркасы мага кызык болгон да. Ал жерде кандай адамдар, кандай артисттер, ырчылар кандай болот депчи. Ушунчалык кызык болгон эми мен үчүн. Анан негедир өткүм келди дагы, барсам ушул Бек агай жаңы эле аккордеонду кармап, сахнага чыгып, анан ырдап, бүтүп туруп, мен ошол жерде турат элем, карап, суктанып карап турам элем сахнанын аркасында, кулисан жанында.
карап турсам эле бир маалда сахнадан чыкты да Бек агай аккордеонду колунан алып туруп мага берип коет атпайбы, апарып кой депчи. Мени тааныбайт. Мен ушунчалык сүйүндүм, эми жашоодо ушундай бир бактылуу көзүмөн болгондо мындай агайдын колунан аккордеон алып атам деп каяка апарышымды деле билбейм. Кармап алып жөнөдүм. Алдыман Жеңишбек Айтип деген алда менин устатым агайым. Ошол чыгып калды, каяка алып кетип атасың деди эле. Алып кирип кой деди эле. Тияк алып кирип кой деди. Ошентип апарып эле кабинетине койдум. Карасам ырчылардын баардыгы ошол жерде. Мен тааныган, эл тааныган ырчылардын баары ошол жерде. Анан ошентип ал жерде кызыгуу болуп, ошол жерде Айбек деген аке менен таанышып, театрда калып калганымдын себеби ошол жерден болуп атпайбы. Анан эртеси күндө келе баштадым, ошентип кызыгуу болду. Анан тиги Айбек деген аке Жалал Абад жактан болот экен, өзүнүн аксыдан болот экен эле. Ошол айтып калды: "Рыскелди, бизде иш бар, иштейсиңби? Эми жанагы кара жумуш да. Сахналарды оңдош керек, түздөш керек. Эгер иштесең болот" деди. Мен ошол окуу жайым жанында, театр жанында макул иштейм дедим. Мага эч акчанын эле кызыгы жок эле. Мен ырчыларды көрсөм, актерлорду көрсөм эле болду эле. Мен үчүн ушул нерсе болуп калды. Анан ошол жерде иштеп калдым. 2 ай иштедим. Анан бизде ошол Ош улуттук драма театрында жаш актерлор жетишсиз эле. Жаш актерлор, кадр, жаш кадр жок эле да. Анан режиссер карады да, мени карап, ошол 14 февралда сүйүгүнө карата концерт беребиз деп калды. Ошол концерт беребиз дегенде бир жаш актер керек болуп калды окшойт. "Сен чыкчы" деди эле. Чыгып кетип атпайм мен да, "Нени турайын" дедим. "Короз тура" деди. Короз деген бойдон өтүп кеттим. Короздордун кийимдерин берип, анан кукулдап жүрөм, аяка өтөм, бияка өтөм. Ошентип анан интермедиасына катышып калдым. Ошентип анан мени жаш актер катары кабыл алды. "Сен окуп атсаң, келечегиң бар экен, кел анда бизге жарым штат менен ишке орнош" деди эле. Мага жактал нерсечи. Көрсө, актер деген нерсе ошол жакта экен да. Актер деген нерсе театрдан тарбияланат экен. Ошол нерсе ошондо жеткен да магачы. Анан театрда ойноп 4 жыл, мындай 3,5 жыл, 4 жылдай иштедим. Мен азыр деле ошол нерсе кээде сагындырат да. Театрда ойносом, мен кадимкидей жан дүйнөмөн рахат алам да, мындай эс алам да. Кадимкидей эс алам. Кээ бир ырчылар бар го, ырдаган эс алат. Кээ бир мисалы үчүн сизге окшогон алып баруучулар алып бараткандай эс алат го, мындай өзүнүн жумушун жакшы көргөн адамчы. Ошол менин театр мага жагат да. Жан дүйнөнүн азыгы бул театр деп коет го. Ансандай театрга барсам мен эс алам азыр делечи. Бирок эми шартка байланыштуу айлык акы деген нерсе болот экен, башка нерсеге шартка байланыштуу мен ушул театрда иштебей калдым. Бул жашоодогу бир мындай көксөө болуп эле калып кетти да. Ошол. Көп эле ырчылардын баягы клиптеринде роль жаратып жүрөсүз. Айрым ырчылардан баягы кагыс үлгүлөрдү уккан учурлар болобу? Эми жакын адамыңан угасың. Анан жаңы таанышкан адам, мен деле ар бир адам жашоодо орду бар да. Мен эми ал жака актер болуп бараткандан кийин алар мага жакшы эле мамиле кылат. Актер катары ойноп бер деген учурлар болуп калат. Өздөрү суранып акчасын беребиз деген сыяктуучу. Ооба, эми болуп аткандан кийин кантип жок дейсиң. Баягы клиптерде жаныңызда жүргөн ар кандай сол кыздар болот. Ошолорду жактырып калган учурларыңыз болду беле? Жактырып калган учур такыр болуп аптыр, сөмкө учурундачы. Такыр болуп аптыр. Мен алны кесиптеш катары же болбосо мындай кандай десем, актриса катары эле кабыл алат элем. Андан кийин эле сүйлөшкөн учур болуп аптыр. Билбейм эмнегедир. Жактыруу сезим башка жактан болгон. Бирок ал жактан болбоду. Ошол каяктан болду эле жактыруу? Жактыруу сезим бул балалык кезде болду. Бул сезимдер. Андан кийин ошол студент болуп бошто жүргөндө, окуп жүргөндө да болуп калды. Эми алар өзү менен өзү азыр. Анда айтыштын кереги жок. Кудайга шүгүр, бактылуу болсун алар. Бирок чыныгы жактыруу сезимдер болгон экен. Мен да ошол эркеликтин айынан убакыт созуп жүрө берип, көрсөм кыз бала бизге караганда эртерээк турмуш куруп, эртерээк жолуна түшүш керек экен да. Эркек адам жүрө берет экен. Анан убакыттын өтүшү менен макул анда. Кой берейин деп азыр экөө тең эки тармакта же эки жакта жүрөт десең. Андай өкүнүү сезими болобу? Ошол адам сагынып. Биз кинолордон көрөбүз го. Кадимкидей көрүп, кээде көзгө жаш алган учурлар болот го.
Бул жашоодан алынган экен да көрсө кинолорчу. Болот экен андай нерсечи. Мен ошо алдыман кезиктирип калдым. Колунда нарстез бар. Ана кеч жакында эле бир көп жылдан бери көрүшө эле келек. Алдында нарстез бар, жанында бирөө бар экен. Эми кимиз экенин билбейм, бирок бир калп айтпайм, бир 15 мүнөттөй карашып турдук да. Кадимкидей менин да көзүм жашылданып, эми эркек адам болсоң дагы ал жашылданган бул уят эмес да. Бул демек, значит, сен бул жагында бир нерсе бар. Анда бир нерсеси бар. Демек ошол нерсени тартып атты да биздичи. Бул эми азыр ойлошу мүмкүн да, келди мындай чечкинсиз, же болбосо мындай ошондой эле кармабайт белең тияк депчи. Ооба, бир четинен ал дагы бардыр, эми балалык кез кылып же жаштык кез кылып коюшу мүмкүн. Эми мен ошол нерселерди эстеп, азыр кээде артка кайткым келет да. Ал азыраак. А бирок андан да сырткары көбүрөөк учурда мен ошо турмуш шартка байланыштуу учурлар болуп калганда мен ооба үйлөнөм деп үйдөгүлөргө мен бирде чыккам 19 жашымда. Сен жашсың, коюп тур деп койсо, ошодон кийин менде уже желание жок деп айткандачы. Азыр үйлөнүш керек, үйдөгүлөр үйлөн, а мен да үйлөнүшүм керек эле деп анан жакшы ниет менен үйлөнүү максатында жүрөм азырчы. Ошол сулуудан кийин такыр эле эч ким жакшы көргөн жоксузбу же ошого ошошун издеп жүрөсүзбү? Окшошун издебедим, бирок андан кийин менде мындай жактыруу сезим болгон жок. Эми көнүп калган учурлар болгондур, бирок жактыруу сезим болбоду. Жакшы мамиле эле болуп калды да, башкалар менен. Азыр мен сүйлөшкөн кызым жок. Ачык айтайын, сүйлөшкөн кызым жок. Ошол учурду күтүп жүрөм. Эми Кудай буйрса дагы, эми ар бир адам өзүнүн бактысы үчүн күрөшөт. Жараткан деле бир адамды мындай бир башты эки баш кылып жараткан да. Кадр сырында жаңы сүйлөшүп калганда айтып калдыңыздар. Келечекте адамдар болот экен. Бир учурда жакшы эле жылдызым жанып келатып, бир аз жок болуп кетип, кайра эми нолдон баштап түптөп келатам депчи. Анан ошол кара дуа жөнүндө да сөз кылып калдым. Ошол боюнча айтып бербейсизби сиздин көрүүчүлөргө? Туура айттыңыз, бул нерсе мен өзүм негизи ишенбейт элем. Анан айданым мындай экен да. Жаштык кезде мындай өрт маалың болот экен да. Азыр Кудайга шүгүр жашпыз го экөөбүз тең эле. Мен деле жашмын. Азыр эле өрт маалыбыз да. Бирок ошол маалда мен көп нерсени мындай байкабай жүргөн учурум болгон экен да. Азыр ошол нерселер байкалып атат да. Неге дегенде мен кече жакында эле ошол дос балам аркылуу бир жерге барып көрүп, бир чоң молдо келип калыптыр сырттан. Анан ал ушу телефонду көзүңө карап туруп эле көрүп коет экен да, мындай өзүнүн бир чоң молдолор болот го, мындай мурун деле мисалы үчүн сууну кайнатып берген молдолор болгон. Мен аны деле бир Кудай бир өзгөчө кылып жаратып коюптур да. Анан ошол айтты да, Рыскелди эми ал башка тилде айтып атат да, жанында адам отуруп берет. Сени бирок кара дуа менен дуалап салыптыр. Каяк бассаң да башка кылсаң да ойлонуп, ошол нерсени рамкадан чалбай азың деп айтты да. Бул нерсе анан кийин өзүм ойлонуп калдым, көрсө бар экен да, буну сураштырсам да бул нерсе бар экен. Кара дуа деген нерсе окутуп коет экен, же болбосо нерсеге кош берип коет экен, ушундай нерселер болот экен да, сураштырсамчы. Анан мындай ойлонуп көрсөм, чын эле мен ойлонуп эле жүрөрөм да. Бир ой басып эле, же оюм бир жерде эмес. Мисалы үчүн мен буга чейин Кудайга шүгүр тойлорду алып барып жүргөн учурларым болгон. Түштүк, түндүк Кудайга шүгүр ар бир тойдо өзүнүн жакшы сөздөрүн угуп, ошол той ээлеринчи батасын берип чыгарган, ошол тойдун үстүнөн той алып жүргөн учурларым болгон. Бир сиз айткандай бир Кудайым берген учурлар болгон да. Мындай жылдызың жанып, Рыскелди болуп ошол маалда делечи. Эми көпчүлүк эл тааныбаса дагы, бирок ошол өзүмдүн чөйрөмдө өзүмдүн ордум бар болчу да. Акыркы учурлар ушул 3-4 жылдан кийин 3-4 жыл болуп калды да. Мен өзүм оюм айта албай, бирөө менен сүйлөшкүм келбей, жалгыздыкты каалап, алыска чыгып кетким келип, чыгармачылык деген нерсе жүрөк кое бербейт, бирок ошол нерседен алыстагым келип, мындай негедир туңуйукка бараттым да, мындай жолун таппай эле адашып жүргөн учурлар болот да. Кеч жакын эле барып ушул нерсени айтсам, ошол окутуп койгон деп аз дем салдырып, Кудайга шүгүр аз жеңилдеп, шүгүр аралашып, кайрадан жаңы максаттар менен,
жаңы адамдар менен өзүмдүн ийгиликтеримди жараткым келип, тарыхымды жараткым келип мындай айткандачы. Тарыхта болгон адам болгонсуз. Ушундай болуп, учурлар болуп атат азыр, Кудайга шүгүр. Андыктан айтат элем, сиз да сулуу кыз экенсиз, көз тийип кетпесин дейт болсо. Ошол үй бүлөдөгү улуу адам катары сизде жоопкерчилик көбүрөөк болот да. Анын чыгармачылыкта жүргөндө көбүрөөк акча табыш баштапкы этапта кыйыныраак. Үй бүлөңүздү кантип каралашып атасыз, кантип жардам берип атасыз ал тарапка, кантип акча тарабынан же болбосо моралдык тараптан кантип колдоо көргөзүп жатасыз? Үй бүлөгө келсек эми Кудайга шүгүр бардыгы. Аллага шүгүр, Кудайым ар бир үй бүлөгө берет. Мен да ушул элдин катарында эле. Мен казындан бул чоо чөйрө болгондуктан азыр тояш. Мен да сырттан жаңы эле келгем. Кайрадан өзүм рекламама акырындык менен тойлорго кызмат кыла баштадым. Бул бир. Анан экинчиден сиз айтып атпайсыз, канча акча табасыз, анан кандай каралашасыз деп. Эң улуусумун үй бүлөдө. Анан менден кийин иним бар. 3 бала, 3 кызбыз да. Апама рахмат. Мен ушул апама ушул жерден айта кетем, ыраазычылыгымды. Мама, эгер мени угасыз, көрүп атсаңыз, мен сизди жакшы көрөм. Сиз менин бейишимсиз. Ушул нерсени айтат элем. Буюрса, сиз балдарыңызды окуттуңуз, Кудайым буюрса баардык жакшылыктар алды да деп айтат элем да. Апама ушунчалык ыраазымын, анткени жалгыз бой эне. Мени окутту, бизди окутту да. Бир элден кем кылбай, бир наскүз сыртык болгон жок да, мындай айткандачы. Бул жашоодо болгон эле нерсе да. Тең туштарым менен кандай кийинсе ошондой эле кийинип жүрдүм. Тамак ашым Кудайга шүгүр. Баардыгы сонун. Ушу мамам, апама мен ушунчалык ыраазымын. Анан тайнем менен тайтам колунда өскөм өзүм. Ошол тайнем менен тайтама да ыраазычылык билдирем. Ошол тайнем менен тайтама өтө ыраазымын, анткени бизди баарыбызды ошолор чоңойтты да. Аллага шүгүр, өмүрлөрүн берсин, ден соолугун берсин. Кудайга шүгүр, атам аябай бизди жакшы көрөт эле. Мен атама ушунчалык ыраазымын, кээде сагынам. Атам анткени көбү мени атама окшоштура берет да. Атамы тууган урукту эле, ата тарабымдагы. Неге дегенде, атам ошол 11 класста жаңы ошол 9-ду бүтүп, окууга тапшырып, анан Ошто турат эле. Атам жаңы эле ошо мамам жанына кетейин атканда булар кырсыкка учурап калды. Кудайдын буйругу менен бара турган жери ушул жак экен, эми алып кетти. Ал нерсени деле өттү кетти нерсе, баардыгы белди бекем болуп, Кудайга шүгүр. Бул нерсени эч ким билбейт эле, чын айтканда. Азыр ушул жерде жарылып атпаймынбы? Эми болгон нерсени айтыш керек да. Атамга дуа кылып турабыз. Мен 11-класс элем, калганы кичинекей болуп калып кетти. Кичинекейлер тааныбай калды. Сүрөтүн эле көрүп, папам ушундай экен деп калды азыр, мындай айткандачы. Аллага шүгүр, атам өтө жакшы адам эле. Өтө жөнөкөй, тамашакөй, кичпейил, элдин баары жакшы көрөт эле. Неге дегенде, өзүнүн орду бар эле да. Жаңы сезимдерди, жаңы баягы мамилени көздөп, сагынып, биз жолуктук программасына барган экенсиз. Ооба. Биз жолуктук миллиондордун ичинен деп мен да эл катары ошол жерде катышуулар катары эле олтуруп калдым. Биринчи сезондо олтурдум. Ал жерде сезон да болбой калды. Жетишпей калдым экинчи сезондо да барып катышып, азыр ошол жерде катышуучумун. Биринчиден ошол уруксат берсеңиз эгерде, ошол жөнүндө кичине токтоло кетсем, мен Анжелика Кайратовна жана ошондой эле Канат Шабданбеков ушуларга ыраазычылык билдирет элем. Неге дегенде, азыр замандын талабына жараша аябай жакшы бир проект ачты да. Мен да ушул катышуулардын катарында эле эл катары кастингден өтүп, ооба, сунуштап калды. Эми барса барайын, мен бактым үчүн күрөшөйүн деп. Айтып атпайм, эч бир жерге аралаша албай жүрдүм депчи. Ошол жакка барып, кичине эми кое баштады да. Бул деле бир себеп болду адамга аралашкангачы. Бактым издеп атам азыркы учурда. Катышуучу катары отурам. Талапкер күтүп атам. Сиз бойдоксузбу?
бойдок болсоңуз барсаңыз болот мага да. Мен күтөм. Күтөм. Ошол эгерде өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшкүңүз келсе, мен ошол жерге катышчумун. Келиңиздер, сүйлөшүп көрөлү, мамиле куруп көрөлү. Балким биз миллиондордун ичинен жолугуп, бактылуулардын катарын толуктап, өзгөчө бир бактылуу инсандардан болушубуз керек деп ойлойм да. Ырыскели, сөзүңүзгө арал жолсун. Мага бир нерсе кызык болуп атат. Пабликтерден сизде ошол жекте бир мырза менен урушуп, сөзгөлүшпөстүккө келип учурап калганыңыздарды көрдүм. Бул чын эле болгон окуябы же сценарийби, же болбосо хайп тарабына кичине баш бактыңыздарбы? Хайп деген нерсени мен өзүм негизинде жашоодо кызыгып да көрбөптүрмүн, ойлонуп да көрбөптүрмүн да. Анан бул сценарий деп көп ушундай эл оозунда айтылып келет. Ал жерде силер отурганыңар сценарий, же болбосо жүрүш турушуңар, же болбосо сен ал кыз менен неге сценарий кылып атасың? Ушундай сыяктуу да. Айтат элем мен, ал болуп аткан нерсе. Сиз экөөбүз сүйлөшүп атабыз го, бүгүн экөөбүз тааныштык. Ошондой эле да. Ал жерден эле таанышуу болуп атат. Кадимкидей жашоо мындай серьезный эле нерсе да, мындай айткандачы. Өзүңүн бактыңыз үчүн күрөшүп атат. Анан Чыңгыз деген мырза аябай жакшы бала, мен экөөбүз эле ага чейин мамилебиз жакшы болчу. Просто болгону ал жерденчи кичине пикир келишпестиктер болуп кетти да. Анан кичине ачуулук болуп кетти. Эми ар бир эркекте болот экен, ар бир адамда болот экен. Мындай мүнөз деген нерсе болот экен, характер деген нерсе болот экен. Ошол нерседен эле чыгып кетти. А так ал жерде мен деле короздой коюп, мындай сулуу короздой отуруп ошондой көнүп калган экен. Анан кичине бир нерсе болсо эле Ырыс келди мындай тигиндей, же болбосо Чыңгыз. Эми ар бир адамда болот ал нерсечи. Сырттан деле ал эми эфир ичинде кичине эле болду, а сыртта канча болду. Ушу колум иштеп кетти, микрофондон ыргытып берсем, эми катуураак тийип, жанында кыз отурат эле. Кызга тийип калбасын деп мындай эле ыргытып койдум да. Анан атылып келип атпайбы? Тепсем, мен аркамда мойнуман кармап калган экен, аны байкабай калыптым. Неге бутум тийбей калды деп кой. Эмесе ыргыта тебет элем. Ошондой эле болуп калды да. Анан эми бөлүштүрүп салды да. Эми ушунча адам отурат, биздин экөөбүздүн урушуп атканыбызды карап отурсат эле. Анан ал жерде Канат мырза айтты. Эгерде уруша турган болсоңор, анда экөөңөр тең эфирден кетесиңер. Кеткиле деди. Бизге урушкан, талашкандын кереги жок. Биз бул жерде мындай жашоо болгон серьезный көз караш отурат. Кандай десем, сен үйлөнө турган максатта келдиң, бул деле үйлөнө турган максатта келдиң. Зачем урушуп атасыңар деп эфирден сырткары бизди кетиребиз деп башка калды. Эми биринчи сезонго чейин анда уже бүтөйүн деп калды эле. Чыдап койгула деп анан кайра келишкенден кийин биз кечирим сурап, ал жерден баардык жамааттан кечирим сурап кайра киргенбиз. Бул болгон эле нерсе. Ал жерде сценарий деген нерсе жок. Эгерде сценарий боло турган болсо, ал жерде менин өтө чоң ролдорум бар. Ачыгын айтайын. Мен актёрмун да. Ал жерде ойноп кое алам да. Сыртта кандай ойносом, ал жерде деле ойноп калам да. Сиз ошол чыгармачыл инсан катары элдин алдына алып чыккан сиздин устаттарыңыз ким болду экен? Рахмат, аябай сонун суроо болду. Ушул нерсени мен да айткым келип аткан. Бул жашоодо өз негизи ар бир чөйрөдө бул жол көрсөткөн адам болот экен да. Устат деген нерсе болот экен. Устат шакирт деп коет го. Мен да ушул өзүмдүн жакын көргөн агайларым, эжекелерим бар. Аябай ыраазычылыгымды билдирем. Жашоомдо ушунчалык ыраазымын ал адамдарга. Анткени мен ушул тармакта нан таап жатканыма себепкер болгон. Мен алтындай көргөн жашоодон тапкан апакем бар. Бул Гүлжамал Ташматова деген. 4 жыл окутту. Баласындай көрүп мени нан десем нанымы, суу десем сууmu алып келип берип учурган. Ачка калсам ток кылып, мен ырдатып, балам сен алтыным деп ушундай бөпөлөп бакты да. Мен ушул эжекеме Аллахым өмүр берсин, ден соолук берсин. Жаратканым ушул үй бүлөсү менен тынчтыгын берсин. Эжекеме рахмат айтат элем. Андан сырткары мен ушул жашоодон тапкан атамдай эле көрөм. Аз деле мамилебиз жакшы. Эми жашоо кичине ары бери алып барып алыстат койду, бирок катташтырабыз. Жеңишбек Айтиев деген бул кыргыздын бир эрке баласы да. Кодол, ырчы катары, актер катары элибизге таанылып калган. Ушул агай мен жашоодо аябай көп сабак берип, жашоого мени таптап койгон агайлардын бири. Андан сырткары ошол Ошто эле Аман Ибраев деген, Иман Шарипов деген ушул өзүмдүн той тармагындагы агайларым бар. Аларга да ыраазычылыгымды билдирем. Андан сырткары Бешналиевага келип калдым. Бебисар Бешналиева. Эгемберди Бекболиев деген менин
Устат агайым бар. Ушул актерскийден ушул агайым сабак берип калды. Агайыма дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана айтып калдыңыз өзүң ырчы болгум келет, ырдагым келет депчи. Кадр сыртында сиздин эмеңиз отурат? Жердешим деп калдыңыз. Чогуу ырдап бербейсиздарбы? Сүйлөшүп эле отура бербестен кичине бир чыгарма болсо да аткарып коелу деп алып келдим. Анан бул инем өзү Чаткалдан, мен да Чаткалдан, азыр экөөбүз олтуруп кыргыздын бир жүрөгүнөн орун алган чыгармалары дагы бир кыргыздын жан дүйнөсүнөн орун алган Талай Бектурганов деген агайыбыз бар. Бул өзү да Чаткалдык, Чаткалдан чыккан. Ошол агайыбыздын бир жакшы бир ыры менен баштап берели. Анан окшошсо кол чабып коесуң. Окшошпосо тимеле коесуң. Мен эми ырчы эмесмин. Ачыгын айткандачы. Ооба мен актёрмун, бирок ырчы эмесмин, бирок аракет кылып көрөйүн, окшоштуруп көрөйлү. Текстин да карап коеюн, İzdey berem tanış üydөн, izdey berem көчөдөн. Karanыңды жоғоттум bu түшүмдөгү төшөдөн. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам. Кучагымда денем ысык, çaşlarından sılağam. Emne mınca süyüm seni, emne mınca sağınam. Kucağımda denim ısık, çaşlarından sılağam. Kucağımda denim ısık, çaşlarından sılağam. Çaşlarından сылағам. Саламатсың. Чаткалдык байкеңди көрүп, сен өзгөрүп келаткан турбайсың го? Кудай буйрса. Бүгүнкү биздин маектешүүгө келип, убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздөрдүн таанытыңыздар менен бөлүшүп кеткениңиздерге ыраазычылык билдирем. Биздин көрүүчүлөргө кайрылуу айтсаңыздар болот. Биринчиден Айдана сизге рахмат, анан жамаатыңызга рахмат. Жумуштарыңыздар ар дайым ийгиликтүү болсун. Жана Сокол Медиа YouTube каналда иштериңиздерге ийгилик, эл журтубуз аман болсун, заманыбыз тынч болсун, жашообуз тынч болуп, мамлекетибиз өнүксүн, өссүн, ар бир үйдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Анан жалпыңыздардын жаз майрамыңыздар менен жараткан ушул жазды көрсөтүп, жазга жеткизгенине шүгүрчүлүк келтиришибиз керек экен да. Мен негизи көпчүлүк албайм. Ырыскелди акем айтканына кошулам. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, чакырганыңыздарга рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коногу көп кырдуу талант Ырыскелди Нурлан уулу жана ошондой эле жаңы тапталып келаткан жылдызыбыз Элмирбек болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз келгениңиздерге. Ал эми сиздер менен кийинки эфирлерден аманчылыкта жолугушканча саламат болуңуздар.